Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İmam Navawi toptuğun 40 hadis kitabındayız. Bugün 8. hadiste. İbn Umar radıyallahu anhuma rivayet kılat Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Men adamlar Allah'tan başka sığınığa tatыктуу zat жок жана Muhammed анын elçisi ekendигине күбөлүк берип, намаз окуп жана зекет бермейинче алар менен күрөшүүгө буйрулганмын. Эгер алар мунун баарын аткарса, анда менден кандарын да, малдарын да сактап калышат. Бирок бир гана исламдын акысы менен. Жана алардын эсеп кысабы бир Аллахтын өзүнө тапшырылат. Бухари, Муслим. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүнүн башында Умирту ан уқатилан нас хатта яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммада расулуллах. Адамдар менен согушууга, күрөшүүгө, качанга чейин жалгыз Аллахка күбөлүк берип, жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк бермейинче, жана намаз окумайынча, жана зекет бермейинче деп 4 нерсе эскерилди. Бул хадисте негизинен 5 нерсе каралат. Биринчиси исламдагы жихадтын орду, экинчиси кандын сакталышы, кайсыл учурда адамдын каны арам болот, кайсыл учурда анын каны төгүлүшү адал болот. Үчүнчүсү малдын сакталышы, мал адамдын мүлкү сакталышы, ага эч ким кол тийбестиги. Төртүнчүсү адамдар менен болгон мамиледе сырткы көрүнүшүнө карап мамиле кылуу. Алар менен ичине кирбейбизбиз. Сыртында эмне деп айткан болсо, ошого ишенебиз. Бул чоң негиздерден 5 нерсе. Бешинчиси хисабухум алаллах. Эсеп кысабы аны Аллах Таалам өзү алат. Ушул 5 нерсе бул хадисте каралат. Умирту ан уқатилан нас дегени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен буйрулдум деп атат. Буйрулдум дегени Аллах Таала мага буйрук берди. Бул деген сөз Аллахтын элчиси буйруктарды аткарат дегенди билдирет. Аллахтын буйруктарын аткарат. Аллахтан келген кабарларды, ал тараптагы маалыматтарды элге жеткизүүчү. Жана бүт пайгамбарлар, элчилер ушундай жолдо болгон. Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандарынан тыйылып, жана ал буйруктарды, тыюуларды калайык калкка, махлукаттарга, элге жеткизген. Мындайча айтканда пайгамбар Аллах менен адамдардын ортосунда ортомчу. Эмнеде ортомчу? Ибадатта жок, ибадатта эмес, жеткизүүдө. Ушул жерден буйрук мага бер деген бул эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйрук алат. Тыюу келет Аллах Тааламдан ага. Бул кул экенин белгиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын кулу. Ада эч кандай Аллахтын роптун бир сыпаты, андай касиет жок. Кимде Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда бир кудрет бар, Аллах Тааламдын бир сыпаттары бар, касиети бар, бир зыян берет же пайда берет десе, ал Аллахтан ширк кылган болот. Аллах сактасын. Умирту ан уқатилан нас. Адамдар менен күрөшүүгө буйруп. Бул кандай адамдар күрөшүүгө десе, бул капырлар. Диндеги алыс адамдар менен күрөшүүгө. Аллах жалгыз Аллах Тааламга күбөлүк келтириш үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Аллахтын элчиси, жана намаз окуш үчүн, жана зекет бериш үчүн, исламга кириш үчүн деген сөз. Себеби бул исламды Аллах Таалам өзүнүн кулдарына тандаган. Мындан башка туура дин жок. Акыркы дин, акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул кыямат кайымга чейин келет. Кыямат кайымга чейин улана турган. Инна дина индаллахил ислам. Аллахтын алдында кабыл болуучу дин ислам дини. Али Имран сүрөсү 19-аят. Исламда ушул жихад эки түрдө болот. Жихаду даф деп коет, коргонуу жихады. Анан жихаду талап дейт. Талап жихады. Коргонуу жихады деген ал ушу жериңе капырлар басып кирип келгенде, бийлик элинин урсаты менен, буйругу менен жерди, элди коргошко чыгат. Ал эми жихаду талап деген бул дагы мамлекеттин башчысы менен, мусулмандардын амири менен капыр болгон жерлерге барып исламды ачышы. Ал жерге баруудан максат капыр падышанын алдында жаткан элдерди исламды киргизүү ал жерге. Исламды үйрөнүп таанышуудагы адамдар үйрөнөйүн билейин десе, тоскоолдуктар бар. Ошо тоскоолдуктарды алып салуу. Максаты ал жерди басып алуу эмес, бийлигин орнотуу эмес, алардын байлыктарын тартып алуу эмес, же өзүнүн карамагына каратып алуу эмес. Исламда жихаду талап деген бул дагы башка адамдарга болгон Аллах Тааламдын ырайымы. Өз ырайымы менен Аллах Таалам адамды жараткандан кийин адашпасын деп Куран түшүргөндөй,
үйрөнсүн, бирсин, ээрчисин деп пайгамбарларды жөнөттү. Кээ бир адамдар: "О Аллахым, бизге эч ким келген жок, бизге жеткен жок. Биз эч кандай ушундай караңгылыкта, капырлыктын бийликтин алдында жашадык. Эч бир мусулман келбеди" деп да актана албайт. Аллах Тааланын буйругу менен ушун жихады талап деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар, мурунку биз мусулмандар башка өлкөлөрдө барып ачып, исламды таркаткандай жихады талап дейт. Бул деген сөз Аллахтын сөзү бийик болсун, ислам дини жетсин, ошолор караңгылыктан чыксын. Качанга чейин күрөшөм дейт. Болду. Ла илаха илlallah Мухаммад Расул айтту. Болду. Намазын окуду, зекетин берди, ташталат. Эч кандай алардан байлык тарта албайт, бийлигин орнотпойт. Азыркы согуш болуп аткандай эмес. Бийлигин орнотуш үчүн, жерин тартып алыш үчүн, же бир падышанын кызыкчылыгы үчүн согуш эме болгон эмес исламда андай. Ал эми жихад кылган адам, мужахид деген адам жашоодо экиге бөлүнөт. Биринчи түрү Аллах жолунда жихад кылуу. Буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, жашооңузду Аллах Тааланын ыраазылыгында жашоо. Жана Аллах тыйган нерселерден алыстап, анын карына түшүп калбайын деп жашоо. Бул узун жихад жана оор жихад. Жанагы согушка барып өлүп калганга караганда бул жихад оор жихад. Алымдар ушундай дейт туугандар. Ал эми экинчи жихадтын түрү ал согушта өлүү. Кимде ким исламдан башканы ээрчей турган болсо, анын дини кабыл болунбойт. Исламдан башка дин жок. Элчилердин бардыгы исламга чакырып келген. Ислам деген ушул Аллах Тааламга баш ийүү, моюн сунуу дегенди билдирет. Жана акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы мына ушулга чакырып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин кыямат кайымга чейинки адамдар кармана турган дин бул ислам дини. Ээрчий турган пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул нерсеге буйрулду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Чакырууга, күрөшүүгө, тоскоолдуктар болсо аны алып салууга. Кээ бир адамдар сөзгө түшүнөт. Кээ бир адамдарга жеткизиш керек. Кээ бир адамдар жер бетинде отуруп, бийлигин орнотуп, карапайым калкка Аллахтын сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү жеткизүүдө тоскоолдуктар жаратып салат. Ушул келмеге күрөшүүгө буйрулдум деди. Келме дегенде ушу эки нерседен турат. Жалгыз Аллах Таалам болгон күөлүк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген күөлүк. Андан кийин намазды айтты. Келмени айтып койсо эле маселе бүтпөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жок да, мен күрөшүүгө буйрулдум. Тек гана келмени айтып коюш үчүн гана деген жок. Көрдүңүздөрбү? Намаздын орду кандай чоң экен. Күбөлүк келмени айтып, жана намазды тургузуш үчүн дейт. Келменин эң чоң талаптарынан бул намаз. Намаз деген бул 5 мал намаз. Өнөкөй нафил намаз эмес. Бирөөлөр айткандай түнкүсүн намаз окуйм, бирок 5 мал намаз окубайм дегендей. 5 мал намаз. Мына ошонун өзүнүн убактында коркуу менен, токтоо менен, көңүл буруу менен окуу. Жөн эле рүкү кылып, сажда кылып коюу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бергендей окуу. Канча деген адамдар намаз окуйшат, бирок намазы намаз эмес, физзарядкадай. Анын окуган намазы эч кандай пайда бербейт. Себеби намазында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген нерселерден алыс. Эки күбөлүк шахадасын бергенден кийин келе исламдагы экинчи рүкүн. Эң чоң мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрулуп атат Аллах Тааламдан. Муну жеткиз, шуну күрөш адамдар менен жеткизүүдө деп. Бул экинчи рүкүн намаз. Аллах Таалам Анкабут сүрөсү 45-аятта инна солата танха анил фахша вал мункар. Чындыгында намаз бузук иштерден, терс иштерден тыят дейт. Эгер намаз окуп жүрүп, дагы деле бузукулук иштерден тыйыла албай атса, анда намазын карап көрүш керек. Бардык жакшылыкты топтогон нерсе бул намаз. Ибадаттардын негизи бул намаз. Дене менен кыла турган ибадат. Ушул намаз менен капырчылык менен мусулмандын айырмасы намазда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте Муслимде айткандай: "Байнал абди ва байнал куфр ва ширк тарку сола." Бир адамдын капырчылык менен ширктен айырмасы ушу ширк менен капырчылыктан. Бул намазды таштоо дейт. Намазды таштагандан кийин ал капырчылык, ширк деген баары тең болуп калат деген маселе. Кимде ким Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берип туруп, бирок намаз окуп алса, бул күбөлүгү пайда бербейт. Мусулман болуп калбайт. Эгерде ошол эле күбөлүк бере турган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тек гана ушу келмени айтып койсо болду. Ошон үчүн эле күрөштүм. Ал эми намаз, зекеттер ал өзүнүн иши. Окуйбу, окубайбы дейт эле. Жок, намазды дагы эскерди, зекетти да эскерди.
зекет берүү. Аллах Тааламдын китебин окусаңыздар, Куранда намаз эскерилген жерде зекет эскерилет. Намазын окушат, тургузушат, зекетин беришет деп келет. Намаз дененин ибадаты болсо, зекет болсо Аллах Таалам берген акчанын ибадаты. Адам чынчылдыгы ушул нерсе менен билинет, күбөлүгүнүн чынчылыгы. Күбө кылып келди, динге кирди, андан кийин денеси менен тастыктайт, тапкан байлыгынын адамдар менен бөлүшүп тастыктайт. Дарият сүрөсү 19-аят Алла Таалам айткандай: "Ва фи амвалихим хаккун лисаили вал махрум." Алардын акчаларында акысы бар. Кимдердин? Суроочулардын жана кедей кембагалдардын. Зекет деген бул жөн эле адамдын өзүнүн ыктыяры менен берип кое турган бир акча эмес, бул башкалардын акысы, акчасы. Бул исламдын 3-чү рүкүнү. Караңыз, мен күрөшүүгө буйрулдум, көбөлүк келтирүүгө жана намаз окууга, зекет берүүгө дейт. Ушул 3 нерсе, биринчи таухид эскерилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысы эскерилди көбөлүктө. Андан кийин дененин ибадаты намаз. Анан 3-чүсү акчанын ибадаты. Тапканыңан бөлүшүү, зекетин берүү. Мына ушул нерселерди аткарса гана фаида фаалу залика асаму минни димаахум ва амвалахум. Ушул нерселерди аткарса гана менден кандарын жана малдарын сактап калышат дейт. Мына исламда жихадтын негизги түзүлгөнүн максаты ушул экен. Дин жалгыз Аллах Таалам үчүн гана түзүлүш керек. Ибадаттар, чакырыктар жалгыз Аллах Тааламдын үчүн. Бул жихад деген жерин кеңейтүү, бийлигин орнотуу, аларды басып алуу, байлыктарын тартып алуу ал эмес жихадтын максаты. Максаты ошолор мусулман болуп калса экен, намазын окуп калса экен, кедей кембагалдар менен зекеттерин бөлүшүп калса экен. Анан жанын, малдарын адал кылып өздөрүнө сактап калса экен. Аллах Таалам Тауба сүрөсүнүн 5-аятында: "Фа ин табу ва акамус салата ва атуз заката фахаллу сабилахум" дейт. Эгерде алар намазын окушса, биринчи тобо кылса, ушу келме келтирип исламга кирет, намазын окушса, зекетин берсе, аларды өз жолуна койгун. Мында эч кандай күрөшүлбөйт мындай адамдар менен. Тобо кылса, намазын окуса, зекетин берсе, алар диниңерде бир тууганыңар. Фа ихванукум фиддин. Тауба сүрөсү 11-аят. Эгерде ушул нерселерди кылган болсо, алар менен согушуу болбойт. Алардын жаны дагы, малы дагы арам. Мында эч кандай согушкан да болбойт алар менен. Мал жаны да алынбайт. Исламда түзүлгөн жихад согушунда капырлар менен согушулганда, согушта адамдын каны төгүлөт. Согуш бүтсө, олжолор бөлүнөт, тартып алынат болжолор. Бул ушу капырлар менен мусулмандардын ортосунда болгон согуш маселени айтылып атат. А эгерде кимди ким келмени айтып келе турган болсо, буларды аткарган болсо, алардын олжо болуп байлыгы да алынбайт, каны да төгүлбөйт. Жана бул эмнеге дагы далил? Фихи далил аля тахрими киталил муслимин. Мусулман адамдар менен согушкан болбойт экенине далил. Себеби мусулмандын каны, аброю, малы жана арам болот. Ал сакталган Аллах Тааланын буйругу менен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла яхиллу малу имриин илля битибин мин нафсихи." Бир адамдын малы башка бирөөгө адал болбойт. Качанга чейин өзүнүн ыктыяры менен бермейинче. Тартып алуу, жулуп алуу, коркутуп алуу, кыжалат кылып алуу, уят кылып алуу бүт арам. Мусулман адамдын малы, жаны арам башка бирөөгө. Анын аброю да арам. Ага шек келтирүү, куржала кылуу. Инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте айтат: "Силердин каныңар, малыңар, аброюңар арам болду." Арам деген сөз ушуга доо кетирбе, тартып алба, акысыз алба, өз ыктыяры менен бермейинче. Учурлары бар, тартып ала турган. Ал бийлик башчылары, падыша ала турган учуру бар. Зекетти бербей койсо, бийлик ээси аны мажбурлап, зекеттин өлчөмүн алып туруп, кедейлерге таркатканга акысы бар. Карызын бербей койсо, ошондо сотко берет. Анан бийлик ээси анын абалын карап, акчасын өндүрүп берет. Ушул сыяктуу жагдайлар бар. Алар кандарын, жандарын сактап калат деген бул мусулман адамдын каны арам экенин, аны менен согушкан болбойт, малы дагы арам. Жана ошондой эле исламда согушуу максаты
Аллахтын сөзү таркалса экен, ушул сөз бийик болсо экен, ислам дини таркалса экен, максаты ушул жихадтын. Адамдардын кызыкчылыгы үчүн коюлган Аллах Тааламдан келген бул. Адамдарга болгон ырайымдуулук динге кирип кетсе экен, жакшылыктын жолун тааныса экен, кыямат кайымга барганда Аллах Таалам алдында бизге мусулмандар келген жок деп айтпаса экен. Кадимки Аллах Таалам пайгамбарларды жибергендей, пайгамбарлар да согушту. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирип келгенде баары кучак жайып тосуп алган жок. Меккенин башчылары тосту, дават кылбайсың деди. Анын артынан ушинтип эң биринчи согуш Бадыр согушу болду. Канча деген мусулмандар өлдү, капырлар да өлдү. Ошентип туруп ислам ачылды. Ошондой эле жихад деген бул капырлардан өч алуу эмес, аларды талкалап жанын кыйуу эмес. Эгер жанын кыя турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин ачылышы болгондо, ошол жерде исламды кабыл алган мушриктердин баардыгын, капырлардын баарын жанын кыйып салмак. Тек гана исламга кирейин десе, тоскоолдуктар бар. Эч кандай маалымат жок, бир да мусулманды киргизбейт. Үйрөнүүнүз эч нерсе жок, кабар жок. Бийлик тыйып салган. Мына ошондой жерлерге мусулман өлкөлөрү барып келишип исламды ачып берет. Адамдарда ыктыяр болсун. Кааласа исламды тандасын, кааласа капырчылыкты тандасын. Бирок исламды билбесе кантип исламды тандайт? Эгерде капырлар менен мусулмандар согушпаса, күрөшпөсө, исламды таркатпаса, ислам дини жетпейт. Адамдардан ислам дини тосулуп калат дейт. Бул согуш өлтүрүү, талкалоо согуш эмес, бул оңдоо согушу. Хидаятты таркатуу согушу деген сөз. Үйлөрдү кыруу, талкалоо эмес. Мына бүгүнкү күндөй болуп аткан согуштарда эмес. Акча үчүн, бийлик үчүн, мансап үчүн, өзүнүн бийлигин ал жакка да орнотуш үчүн, жерин кеңейтүү үчүн эмес, исламда андай согуш болгон эмес. Фал-китал фил ислам шури алига лигарат сам ва максад набил ва рахматан бил башария. Мына исламдагы коюлган жихад согушу улуу максат үчүн. Жер бетиндеги адамзатка ырайым төгүш үчүн, капырчылыктан арылыш үчүн, исламдын нуру таркалышы үчүн, бир залым падышанын максаты үчүн эмес, бир зөөкүр падышанын кызыкчылыгы үчүн эмес, андай болгон эмес. Ошон үчүн бир хадистерде айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Бухариде келген, Абу Хурайрадан. Роббуң таң калат дейт, таң калып. Кээ бир адамдар кишенделип келет дагы, кишенделип келип бейишке кирет. Ушул хадистин түшүндүрмөлөрүндө айтат, бул деген сөз мусулмандар менен капырлар согушат. Туткунга түшкөн капырлар, туткунга түшкөндөй мусулмандардын адеп ахлагын көрөт, исламды көрөт, исламга кирет. Исламга кирип мусулман болуп ушинтип бейишке кирет дейт. Ушинтип кишенделген абалда келип бейишке киришет дейт. Мына исламда согуш тугандар. Айырмасы. Кээ бир надандар, түшүнбөгөндөр, жахилдер, востоковедмин деп алгандар, мына силерде деле согуш. Мухаммадың айтып атпайбы мына хадисте? Мен согушууга, күрөшүүгө буйрулдум. Качанга чейин келмен айтмайынча, намаз окумайынча, зекет бермейинче күрөшө берем деп, согушам деп. Бул ислам дини согуш менен таркалган, анан мындай тигиндей деп ушундай хадистердин мазмунун маанисин түшүнбөй эле үстүнөн окуп алып, өзүнүн төмөн түшүнүү менен сүйлөгөндөр бар. Капырлардын исламдан башка адамдардын согушканын билебиз тарыхта. Кандай кылып жер бетинде миллиондоп адамдарды кырганы, максаты эмне болгону белгилүү. Андан кийин хадисте айтты. Кандарын жана жандарын сактап калат илля би хаккил ислам деп. Исламдын акысы менен деген. Бул эмнени билдирет? Исламдын акысы менен деген. Аллах жалгыз деп күбөлүк бериши, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк бериши, күбөлүк берип мусулман болгондон кийин ал адамдын жаны, каны сакталат, ага душмандык кылынбайт. А менен күрөшүлбөйт, ал ташталат өз жолуна. Тек гана исламга киргенден кийин исламдан чыгып кетүүчү бир амалдарды жасаса, ошондо гана кайрадан ал адам менен абал каралат. Мисалы, караңыздар, исламда согуштардын биринде Усама деген сахаба болгон. Усама деген сахаба согушуп атып, капырлар жеңилип кача баштайт. Анан бир капырды кармап калышат. Аны барып кылыч менен чабайын дегенде, жанагы капыр ашхаду ла илаха иллаллах деп күбөлүк келмесин айтып жүрөт. Күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга зат жок деп.
Ошол кезде Усама сахабанын жанында дагы бир ансар сахаба болот. Экөө тең кылыч менен. Ал угар заматта ансар сахаба кылычын кайра ордуна коюп, ал эми Усама аны кылыч менен чаап, жанын кыйып салат. Бул кабар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетет. Мына караңыздар исламда абалды. Жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Усамага айтат: "Сен эмне ал ла илаха иллаллах келмесин айтып атса да өлтүрдүңбү?" деп. Анан Усама актанып айтат: "О Расулулла, Аллахтын элчиси, ал өлүмдөн сактаныш үчүн айтты" деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бир нече риваят келген. Сен кайдан билдиң, жүрөгүн ачып көрдүңбү?" деген. Ошон үчүн жана биз айтпадыкпы, бул хадисте 5 нерсе каралат. Ошонун бири адамдардын сырткы абалы менен бир өкүм жүрүлөт, мамиле болунат. Бир адам бир сөздү сүйлөсө, сен ушул сөздү түпкү жүрөгүң менен айтып атасыңбы же тилиңдин учуң менен айтып атасыңбы деп анализ жүргүзүлбөйт. Айттыбы болду, биз ичине аралашпайбыз. Ошол жерден келмени айттыбы, жанын сактабай айттыбы, коркуп айттыбы, эки жүздүүлөнүп айттыбы, болду. Ал жерден токтолуш керек. Ошо согуш майданында болуп атса да келмени айтып калдыбы, болду. Ал жерден токтолот. Эй Усама, кыямат кайымда адам ла илаха иллаллах келмеси менен келсе эмне деп айтасың деп айт. Башка дагы бир риваяттарда келет. Ушуну укканда аябай өкүнүп, бушайман болгон да. Ушундай бушайман болгон да бул нерсени укканда. Исламда баягы сырткы абалында өкүм кылынат деген ошол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда эмне билген эмеспи? Ошол жерде мушриктердин арасында, мусулмандардын арасында эки жүздүүлөр болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билген ким эки жүздүү экенин. Бирок аларга сен эки жүздүүлүк кылып атасың, эмне биздин арабызда жүрөсүң деп айткан эмес. Өлсө кайдимкидей аларга жаназа окулуп, ошондой эле алар да жихадка чыгып, зекетин берип жүрө берген. Мусулмандарга каршы иштеп атса да. Себеби исламда Аллах таалам буйруган буйрукта адамдардын сырткы абалы менен өкүм жүргүзүлөт. Ичине кирилбейт. Тек гана күбөлүк бергенден кийин ал жерден жаны сакталды. Болду, исламга келди. Анан жүргөндөн кийин анын намазы талап кылынат. Намаз окуш керек, зекет бериш керек. Эгер намаз окубай зекет берилбей турган болсо, анда бул маселе башка. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпады, намазында окуп зекетин бериңе чейин деп. Ошон үчүн Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин бир топ адамдар зекетти берүүдөн баш тарткан. Ошолор менен согушкан. Зекетин алып туруп кедейлерге таркаткан. Эмнеге десе, бул исламдын акысы. Хадистин аягында окусаңыздар, исламдын акысы менен дейт. Ал эми зекет, намаз деген бул исламдын акысы. Келмени айтып жанын сактагандай эле, андан кийин ошол келмени адам намазы менен, зекети менен тастайт. Мусулман болуп келгенден кийин кээ бир учурда каны адал боло турган учурлар бар. Хадистерде келген мисалы, мусулмандын каны адал болбойт, тек гана 3 нерсе менен. Бири ошол башка бирөөнү өлтүргөн болсо, ал да өлөт. Канга кан, жанга жан. Жана күйөөсү болуп туруп, же аялы болуп туруп, башка адам менен жыныстык катнашка бара турган болсо, ал да таш бараң калып өлөт. Көрдүңүздөр, муну баардык адамдар, мусулмандар билет, белгилүү. Ошондой эле динге келип туруп, динди бузуп, бурмалап, жамаатты бөлүп жарган адамдага, мындай чыкканда динден чыккан адам, бул дагы өлүм жазасына кесилет. Тобо кылганга мүмкүнчүлүк берилет, тобо кылса, тобо кылбаса. Себеби бул дин оюнчук эмес. Исламда ушул 5 нерсени сактоого келген. Ошонун эң биринчиси дин. Адамдын акылы, жаны, малы. Бир адамды өлтүрсө, аны сот жазасы, өлүм жазасы кессе, белгилүү да бул. Мына ошондой эле динде да бул дин Аллахтын акысы. Себеби бул мунун артынан көп зыяндар алып келет. Динди бир оюнчуктай кылып бүгүн келип мусулман, эртең келип кайра капыр. Мына Мусайлама деген чыккан, Асват ал-Анси деген чыккан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Бакрдын доорунда мен дагы пайгамбармын деп чыккан булар. Ошон үчүн Мусайлама каззаб деп коет. Ошолар чыгып Абу Бакр радиаллаху анху менен согушкан. Бири пайгамбармын деп чыкса, бири болсо зекеттен баш тартышып, бири динден чыгышып, мусулман болуп келген адамдар. Айрым сахабалар: "О Абу Бакр, кантип сен алар менен согушасың? Алар келмени айтып атпайбы ла илаха иллаллах" деген. Мусулман болуп атпайбы? Кантип алардын каны төгүлөт? Кантип алар менен согуш болот? Абу Бакр радиаллаху анху айткан, Аллахтын элчиси айтты го: "Илля би хаккил ислам." Исламдын акысы менен алардын жаны, каны сакталат. Ал эми исламдын акысынан эмне кирет? Зекет да. Намаз да болгондой эле зекет дагы исламдын акыларынан.
Аллага касам ичип айтам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда төөнүн жибин дагы зекетке берип жүргөн болсо, азыр да алар бербесе, мен күрөшкөнүм, алар менен күрөшкөн деген. Мына Абу Бакр радыйаллаху анху. Ал эми кимде ким зекетти же намазды жокко чыгара турган болсо, ал капыр экенине шек жок. Парс экенин билип туруп моюн сунбай аткан болсо, алар менен күрөшүлөт. Мажбурлап болсо дагы зекетин алат дагы, кедей кембалдарга таркатылат. Эгерде алар согуша турган болсо, биз зекетибизди бербейбиз деп мусулман болуп алыптыр, анда алар менен согушкан Абу Бакр радыйаллаху анху. Бул исламдын акысы. Ва хисабухум алаллах деп келди. Анын эсеп кысабы Аллахка кайтат. Эсеп кысабы бир Аллах тааланын өзүнө кайтат деген сөз. Эгер исламга келдик, келмени айттык десе, биз кабыл кылабыз. Качанга чейин ошол исламдагы чыгып кете турган чоң нерселерге түшмөйүнчө, ичине чукулап кирбейбиз. Чын айтып атабы, жалган айтып атабы, бийлик үчүн айттыбы, бир пайда үчүн, зыян үчүн айттыбы деп биз анализ кылбайбыз. Сак болуңуздар. Тилин учу менен айтып койду, анан жүрөгү менен айткан жок, анан мен ошончо муну кабыл кылбай койдум. Айттыбы, адамга ишениш керек. Ал эми ички жүрөгүн, ички абалдарынан Аллах таалам өзү алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле мунафыктардын исламын кабыл кылгандай эле. Мусулмандардын өкүмү менен өкүм кылды аларга. Кепин короп, жууп, жаназа намазы окулуп, көмүлүп, мына ушул сыяктуу. Ал эми ички алардын кантип мусулмандарды алдап жүргөн, эмне болгон бардыгын Аллах таалам өзү жазалайт. Кадимки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мусама айтып ушту го, жемелеп. Жүрөгүн жарып көрдүңбү? Болду, ошол жерден коркуп айтып атабы, эмне кылып айтса да, адам зыян берилбейт. Сөзүнө ишенилет, ташталат абалына. Ичкини биз билбейбиз. Анын ички абалын Аллах таалам өзү эсеп кысап кылып алат. Фаман кана муслиман захиран ва батинан фа иннаху якуну мин ахли жанна. Кимде ким ичинен дагы, сыртынан дагы мусулман болсо, ал бейиш элеринен болот. Бул дүйнөдө да мусулман, акыретте да мусулман. Ал эми ким сыртынан мусулман болуп, ичинен капыр болсо, бул тозок ээлеринен. Бул мунафыктардан. Аллах таалам Куранда айткандай: "Иннал мунафиқина фи даркил асфал минан нар. Ва лан таджида лахум насира." Мунафыктар тозоктун эң түпкүрүндө болушат. Эч кимдин жардам бергенин көрө албайсың. Ал эми ким эки жүздүү, жүрөгүндө эмне экенин аны жалгыз Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал адамдан сыртка чыккан болсо, ошол менен гана өкүм беребиз. Ким жакшылыгын көргөзсө, биз аны жакшы деп билебиз. Ким жамандыгын көргөзгөн болсо, аны биз жаман деп билебиз. Ал адамдын эсеп кысабы болсо, аны Аллах таалам өзү алат. Эми туугандар, кыскалап айтканда, бул хадисте жихадтын өкүмү бар, жана кандын сакталышы бар. Кайсы учурда кан төгүлөт, кайсы учурда кан төгүлбөйт. Малдын сакталышы, кайсы учурда мал алынып калат, кайсы учурда малы сакталат, аброю. Жана адамдар менен болгон мамиледе ичине кирип анализ кылбастан, сырткы эмне деп сүйлөгөн сөзүнө, кылган ишине гана баа берилет. Ичине биз аралашпайбыз. Ал эми бешинчиси болсо, алардын ички иштерине аралашпастан, ал нерсе Аллах тааламга калат. Аллах таалам кыямат кайымда өзү эсеп кысабын кылат. Жихадтын шарттарынан эч убакта жихад бийлик башчысы жок эле, уруксатсыз бир жерде жихад бар экенинде эле бир топ адамдар же бир жамаат туруп эле жихад жарыялаган акысы жок. Падышалар жарыялайт, аалымдар багыт көргөзүп кабарлайт. Аалымдар менен падышалар кеңешип, падышалар буйрук кылат, аалымдар кеп кеңешин берип багыт берет. Ал эми чечүүчү сөздү, буйрукту падышалар кылат. Жана ачык акыйкат желектин алдында болот. Бир сектага же бир урууга бөлүнүүгө, башка бир кызыкчылык болбош керек. Бул жерде ушул жихадтын кызыкчылыгы адамдарга чындык акыйкат жетсе экен, хидаят жолго түшсө экен, капырчылыктан арылса экен деген максат. Жана мүмкүнчүлүк болуш керек. Алар танка менен, бул жактагылар рогатка менен, бычак менен, найза менен, кылыч менен эмес. Рибатыл хайл, ушул ва айду лахум мастататум, сирага даярдангыла, күч топтогула деген, ушу заманга ылайык, талапка жараша мусулмандарда күч куралы болуш керек. Ошону анализдеп караш керек. Ошонун артынан пайда зыяны барбы?
күчү жетеби жетпейби, ошонун баардыгы каралат. Американын бир эки чоң зданиясын кулаттык деп жар салып Бен Ладен, анан артынан келип Афганистанды канча жылдап зулум кылып Афганистан өлкөсүн куратты Америка, анан барып Иракты куратты. Бир ортодо кээ бир аңкоо, акылсыз, наадан мусулмандардын айыбынан. Андай жол менен жихад болбойт. Жихадтын өзүнүн шоруттары, шарттары бар. Аны ошол бийлик ээси, аалымдар кеңешип чечим чыгарат. Бүт жагынан анализдеп, каралып, ушулар менен согушканда артынан кандай пайда зыяны бар, мүмкүнчүлүгү барбы, ошонун артынан андан да чоң бале зыян болбойбу, мына бүт анализдеп туруп анан же болбосо бул жар менен согуш эмес, келишим кылсак пайдалуураакпы, бүттүгүн каралып анан чечилет. Жихадка баруучу адамдын да абалы каралат. Ал майып эмеспи, сокур эмеспи, мүмкүнчүлүгү барбы, ошол курал жаракты колдоно алабы, ага бийлик ээси уруксат бердиби же өзү эле кетип калдыбы. Жана ошондой эле айттык, жихадтын түрү бар. Коргонуу жихады бар, талап кыла турган жихады бар. Баардыгы бийлик ээси менен, падышанын уруксаты менен, кеңеши менен, багыты менен аалымдардын ишке аша турган нерсе. Жана ошондой эле жихадтын максаты адамдарга хидаят таркалышы, аларга зулум бериш, канын төгүш, малын тартып алыш эмес. Караңыздар, исламда ушундай кайсы бир башка бир динде же тарыхта болгон экен. Согуш болуп атса, ла илаха айттуу, болду, токтолот. Каны төгүлбөйт. Жалган айтып койсо дагы, эки жүздүүлүк болуп айтса дагы, себеби ичине аралашылбайт мусулман адам. Ал эми качан ал мусулман болуп кирип келгенден кийин намазы жок, зекети жок боло турган болсо, ага бийлик ээси, падыша мажбурлайт. Мусулман болуп келгенден кийин мусулманчылыктын акысынан зекетти бериш. Анын акысынан Аллахка күбөлүк бергенден кийин намаз окуш. Бул бизге да эскертүү, туугандар. Жихадка эмес, бул бизге да. Кимди ким, канча адамдар келмени келтирип күбөлүк кылып алып намазы жок жүрөт. Эч кандай эч ким мажбурлабай эле тынчтыкта, токчулукта жашап жүрүп эле намазы жок. Зекети жок. Бизнес кылат, айландырат, бирок зекет бергенди али кечин билбейт. Мен мусулманмын деп келмени келтирип коюп намаз окубай жүргөндөр канча. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрулдум деп атпайбы? Ал буйрук пайгамбарга эле тиешелүү эмес. Ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген буйрук бул үммөткө да буйрук. Тек гана кээ бир учурларда бар, пайгамбардын хусусий өзүнө тиешелүү гана. Жанагынтип орозону 2-3 күн улантып кетиши, саарлык ичпей, тахажжуд үзбөй окушу, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга таандык болгон нерсе. Бизге андай нерсе парс эмес. Бирок жалпысынан айтылбаган нерселердин баардыгы эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга буйрулган болсо, ал бизге да буйрулган. Капыр адам менен күрөшүүгө буйрулдум дейт. Келмени келтирип, жана андан кийин намаз окуш, зекет бериш. Ал эми канча мусулмандар бүгүн келмени келтирип коюп, капыр биякта турсун, мусулманмын деп намаз окубай жүргөндөрбүз. Келмени айтуу менен, намаз окуусу менен, зекет берүүсү менен кандары, жандары, малдары сакталып атат. Илля би хаккил ислам, исламдын акысы менен. Исламдын акысы ушул намаз, зекет. Андан кийин ичинде жалган окуду, эл менен кошо үркүп окуду, мажбурланып эптеп эле зекет берип койду, ага биз аралашпайбыз. Кээ бирлер жардам берип атса, рия кылып атат бул дейт. Кээ бирлер көргөзбөй берсе, сараң экен, бербейт экен деп. Биз антип ичине аралаша албайбыз. Эл үчүн кылып атабы, аны Аллах билет. Сыртынан эмне жакшылыкты көргөн болсо, биз жакшылык деп тааныш керек. Жамандык кылып аткан болсо, жамандык экен деп тааныйбыз. Аны эми ичинде эмне болуп атат, аны Аллах таалам өзү жазалайт. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.